Апрель айынын башында Кытай өлкөсүнүн күнчүгүш тарабындагы Алды провинциядан куш тумоосунун H7N9 вирусу табылган. Бүгүнкү күндө аталган вирустан 18 адам каза тапса, 91 бул оорудан жапа чегишүүдө. Кытай Республикасында вирус менен күрөшүү максатында куш базарлар жабылып, өлкөдө багылган куштардын басымдуу көпчүлүгү жокко чыгарылып, жана да куштун этин, жумурткасын тамакка колдонуу чоң коркунуч жаратууда. Адам өмүрүнө коркунуч туудурган вирус алгач Кытайда пайда болуп, учурда бир катар ысык келген өлкөлөргө жайылууда. Бул көрүнүштүн бирден бир себеби келген куштардын орун которушу. Азырынча Кыргызстанда бул улан каттала элек, а бирок катталбайт деген кепилдик да жок. Сактансаң сактайм демекчи, учурда мамлекет тарабынан сөз болгондарды алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө. Жана 6 провинциядан эгерде тооктун, канаттуунун эти киргизүүгө биз толук тыюу салдык да. Канаттуунун өзүн дагы тирүүлөй, анын продукциясын толук бизде көзөмөл азыр тиге мындай чектөө салынды да. Кыргыз Республикасынын башкы ветеринардык инспектору катары мен өзүмчө токтом кабыл алып, ал токтомду бүт бардык чек ара көзөмөл пункттарына, чек ара кызматына, бажы кызматтарына берип, бүгүнкү күндө ал документтин баары жетти, чектөөлөр киргизилди десек болот. Адистердин билдирүүсүнө куш тумоосун алып жүргөн вирус ылдам өзгөрүп турат. Учурда вирустун 15 түрү катталган. Бул жолку H7N9 вирусу адамга жапайы жана үй канаттууларынан жугат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөчүлөрү адамдан адамга жугуп калуусу да мүмкүндөшөт. Аталган ыланга кабылган адамда жөтөл, дем алуунун оорулошу, дене таптын көтөрүлүшү жана пневмония сыяктуу симптомдор кездешет. Бул илетке белгилүү бир даба табыла элек. Мындай илетти алдын алууда карапайым калктын канаттууларга байкоо жүргүзүүсү абзел. Мисалы, көлмөлөрдүн боюндагы массалык түрдө өлүп калган канаттууларды көрсөңүз, дароо жергиликтүү органдарга кабылдоо зарыл. Жана да куштун температурасы 44 градуска чейин жетсе, ичи өтсө, тумшугунан суу агып калса, дароо ветеринардык кызматкерлерге кабарлоо талап кылынат.